Саламатсыңарбы, урматтуу досторум, урматтуу кыргызстандыктар. 30 күндүк орозобуз кабыл болсун. Буюрса орозону аяктап келтабыз. Могу акыркы мезгилдеги ар кандай нерселер боюнча мен өзүм бир токетер оюмду айтып коеюн дедим кыскача сиздерге. Эми өзүңүздөр билгендей, могу жарым жылдын ичинде Кыргызстандан мен кыдырбаган, мен барбаган булуң бурч калган жок. Ашууларын аштым, Алайга чейин бардым, Лейлекке чейин бардым, Талас, бүт барын. Чыңгыз Айтматовдун Айлы Күркүрөнүн суусунда көрүп келдим. Сары жазга бардым, Ак Шыйрак, бүт жердин баарын кыдырдым. Жашым 70ке келип калды. Дүйнө салыштырмалуу. Мен бардык нерсени салыштырып айтам да. Анан ош жерде жүрүп, өнүгү бир гана жерде болбостон бүткүл Кыргызстанда ушунча дүркүрөгөн өнүгү болуп атканын көрүп, чын эле сүйүнүп келдим. Мен өзүм 20 жылдан ашык жетекчилик кызматта бир районда иштеген адам, билим берүү системасында. Бир мектептин үстүн жаба албай канча кыйналдык элек. Ал эми зарплат үчүн арак бергенди айтпай эле коеюн. Анан бул дүйнө деген салыштырмалуу болот турбайбы? Мен ошо кыдырып келип, жолдордун салынып атканын, мектептердин курулуп атканын, маданият бөлүмдөрү, кинотеатрлар, мына Ысык көлдөгү чоң театрды бузуп туруп кайра ордуна салып атышат. Көчө эле маданият кызматкерлерине деле түшкө кирбеген автоунаа таратып берди. Ушул өнүгүүлөрдү көрүп туруп, анан кантип өзүңүн мамлекетиңе ошону башкарган жетекчилерге ыраазы болбойсуң. Бирок өкүнүчтүү дагы эле болсо бир Кыргызстан деген кайыкты чайкагысы келгендер бар да. Ай, урматтуу кыргызстандык бир туугандар, Кыргызстанда 7 кайык жок, бир эле кайык. Баарыбыз ошол кайыктын ичиндебиз. Кээ бирлер ойтонго окшойт, 7 кайык өз-өзүнчө чайпасаң анан баарына таасир берет да. Мына ушуга чейин эмне деген төңкөрүштөрдү башыбыздан өткөрдүк ия. Бир ой токтотуп карап көргүлөчү, ошондо ким кимди жеңди? Ким жеңилди дагы, ким жеңди? Ай, кыргызды кыргыз жеңип, кыргыз кыргыздан жеңилбедиби? Көрдүңөрбү? Бири-бирибизди жеңдик деп атаңыр майрамдап, календарга кызыл дата коюп, бүткүл дүйнөгө уят болуп аттык. Революция, кайдагы революция? Эми аны да козгогум келбейт. Бирок өкүнүчтүүсү, мына ушул азыркы биздин өнүгүүбүздү көрө албагандагы дагы ушунча көп экендигине мен таң калам да. Ооба, саясатта ошондой боло берет. Бирөө кетет экен, бирөө келет экен. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, жогорку кеңеште кетип атканын баары тең. Бирөө дагы тетирин нааразычылык айтып, өкмөткө же болбосо президентке же жалпы жогорку кеңешке мени куугунтуктап атат деп бирөө айттыбы? Жок. Баары тең стабилдүүлүк үчүн, тынчтык үчүн мандатымды өткөрүп берип кетип атам деп. Молодец. Ыраазы болосуң. Анын өзүлөрүнүн бир себептери бар да. Ал себептерин алар билишет да. Ошон үчүн жанакындай кетип атат. Рахмат. Ошол Кыргызстандын стабилдүүлүгүн сактап, жалпы кыргыз элинин ынтымагы үчүн мандаттарын өткөрүп берип аткандар болсо, аларга биз ыраазычылык гана айтып атабыз. Себеби өзүлөрү айтып, өзүлөрү кетип атат. Кечиримдүү болуш керек. Кыргызда жакшынакай сөз да бар да, эгерде чын эле ката кетирсе, камчысы моюнда болсо, эмнеге кечирүүгө болбойт? Кыргыз эли эч качан кечил болгон эмес. Кыргыздын макалдарын билесиңер. Атаңды өлтүргөн кенеңди алып бер деп. Мындай макал дүйнөдө жок, жалгыз кыргыз элинде бар. Бул кыргыздын биримдигин көрсөтүп атат ушул макал мененчи. Ушул макал менен, эй, кыргыздар азсың, бириңди бириң кырып салба деген сөз.
Жана мен айткандай тиги кайыкты көп чайкабагыла. Анан өкүнүчтүүсү ушул соцсеттерде эркилер кеткендер жөнөкөй кетип, ыраазычылыгын айтып кетип атат, а бер жактан кайраштырып өлүп атабыз да, кайраштырып. Үзөңгүгө ама чаап бараткан аргымакка үзөңгү ыргытып атабыз. Чалганга аракет кылып атабыз, кайраштырып атабыз. Бирөөнү колдомоксон болуп. Алардын оюнун баары Кыргызга каршы. Тынч бейпил турган элди козгобогула. Эл толкуса жаман болот. Көргөнбүз далайларды. Бир жоон топту топтоп алып эле Бишкектеги бийликти алып койсо эле баары тыптынч болуп калат да. Эми эл башка. Эл колдоп турат азыр жетекчилерин баарын тең. Могу жасалып аткан иштерди колдоп турат. Ошон үчүн эгерде эл ынтымагын бузам дегендерге эл өзү эле жооп берип коет. Азыр ошол мезгилге келип калды. Рахмат. Буюрса жакшы жолдо кетип бартабыз. Кыргызстан дагы өнүгөт. Эл аралык аброй алып келтабыз. Дагы айтып атам, мына көчө эле автоунаа алып качан түшкө ушундай кирчи эле. Эми дагы бир тилегим бар. Мен өзүм көп жыл билим берүү системасында иштеген. Завур айналарга да бирден автоунаа берип койсоңар, андан сонун болот эле. Буюрса ал да болот окшойт. Кыргызстан бүт тарабынан өнүгүп атат. Баягы мен бир кезде айтчу элем. Манжа бөлөк билек бир, баарыбыздын тилек бир деп. Баарыбыздын тилегибиз Кыргызстан. Кыргызстан үчүн патриот болсок, Кыргызстанды көтөрмөлөлү десек ынтымакта бололу. Бир кайыкта баратабыз, бир кемедебиз. Ийгилик болсун. Орозодогу угузбай айткан тилектерибиздин баары кабыл болсун. Ошол ар бир тилекте биз эл тынч болсо экен, үй бүлөм тынч болсо экен деп Кудайдан тиледик да. Ошол тилектерибиз кабыл болсун. Дагы бир жолу келаткан айт майрамыңар майрек болсун. Баарыбыз ден соолукта бололу. Кыргызстан өнүгүп өсө берсин. Кыргызстандын өнүгүшүнө ар бир өз үлүшүбүздү кошо берели. Жаша Кыргызстан, алга жигиттер. Буюрса Кыргызстан дагы далай бийиктерге чыгат. Эң негизгиси биз бирдиктүү болушубуз керек. Рахмат көңүл бурганыңарга.